көчмөн цивилизациясы Кытай цивилизациясы менен бир убакта жаралган курдаш. Кыргыздар баштаган көчмөн цивилизациясы же кыргыздар курамында болгон деп айтсак туура болот. Бардык жерде эле кыргыз кыла беребиз дегендей да көз караштар бар да. Азыркы Кытай окумуштуулары, академиктери Жанхан деп кыргыз этнонун башталышы силер 3000 жыл мурун биздин Нун падыша силерге зыяратка барган деп жазылып калыптыр. Биздин китеп могул китеп. Ошону менен бүтөт. Кайсы эмгектерди карадыңыздар? Кай жактардан маалымат чогулттуңуздар? Бул биринчи археология, экинчи археогенетика, бул археометаллургия, бул палеоклиматология. Мааниси эмнеде? Эмне үчүн ушундай такташуубуз керек? Комплекс неполноценности. Андай өксүктүк болбош керек. Мектептен окуган тарых өзүбүздүн тарыхыбызда дегенде да абдан кеңейип, дагы башкача жазыла турган убактарга жакын калыппыз да. Биздин улуу тарыхыбызды Европа, Америка, Кытай тааныса, анан коңшулар тааныйт. Саламатсызбы, урматтуу көрөрманым. Бүгүн менин маектешим Кыргызстандын Германиядагы элчиси Өмүрбек Текебаев. Бул киши Кыргызстанга акыркы 5-6 жылдан бери жылына 1-2 эле жолу келип калды. Ошондой мүмкүнчүлүктөн пайдаланып кармап отурабыз. Ошондой мүмкүнчүлүктү өзү жаратты. Себеби дегенде авторлошу Кубан Чороев менен биргеликте мына династия металл ат деген көчмөн цивилизациясынын байыркы тарыхы жөнүндө монографиялык эмгегинин биринчи томун жарыялап, бүгүн тарых музейине жүздөгөн адамды, аттуу баштуу адамдарды чакырып, чоң талкууну ачып койду. Мен ошол жөнүндө сүйлөшөйүн деп атам. Сиз менен китептин ачылышына чейин сүйлөшкөндө ушул тарых жөнүндө көп сүйлөйм дедиңиз эле. Мен сизди саясат жөнүндө да сүйлөткүм келди эле, бирок элчилик ыйгарым укугуңуздан туура келбей атат азыр. Сиз менен ушул тарых жөнүндө сүйлөшсөк дагы өтө чоң кеп болгону турганын мен иш чаранын учурунда түшүндүм. Ошол жерде сиз биз тарыхка революция жасашыбыз керек деп айттыңыз. Революциялардын алдында келаткан саясатчы үчүн эми мындай тарыхта дагы бир чоң бир өзгөчөлүк жаратат окшойт деген бизде үмүттөнүү пайда болду. Анан баяндамаңызды көрдүк, китепти окуп бир чоң талкуунун толкуну келатат окшойт деп атабыз. Бир аз китебиңиз жөнүндө кыскача айта кетиңиз. Биз бүгүн 3 томдуктун көчмөндөр тарыхы жөнүндө 3 томдуктун биринчи томун элге тааныштырдык. Бул жерде көчмөн цивилизациясы боюнча жаңы көз караш, жаңы концепция берилген. Эгер бул мындан кийин кабыл алынып, илимде бул кабыл алыныш керек экен да, ынаныш керек экен бирок. Анан кошумча дагы иликтелип жүрүп, дагы тастыкталса, бул кыргыз тарыхында, көчмөн тарыхында чоң революциялык өзгөрүүлөрдү алып келет. Көз карашыбыз түп тамырынан, жана төңкөрүлөт деп коет го, түп тамырынан мындай оодарылат. Мисалы, ушул кезге чейин дүйнөлүк илим, ошонун ичинде ЮНЕСКО көчмөн цивилизациясы ушу Каспий жер ортолук деңизинин түндүк тарабында болгон 7-чи кылымда пайда болгон. Биздин заманга чейинки 7-чи кылымда 2600 жыл мурун пайда болгон деп айтат. Алар байыркы Иран тилинде сүйлөгөн. Биз айтып атабыз, жок, андай эмес. Андан 1000 жыл мурун Алтай Алатоодо пайда болгон деп картасын чийип көргөзүп атабыз. Эмне менен далилдеп атабыз? Эмнелерге таянып? Эмнелерге? Бул биринчи материалдык далилдер, бул археология. Ошол жерде кыргыз сур, кыргыз мүрзөлөрү деген чоң монументалдык, ритуалдык курулуштар бар. Бул Бугуташ. Бул Байкалдан баштап бизге Сузакка чейин, ар жагы Синьцзяндын теги Гималайга чейин, Хиндукушка чейин жайылып жатат. Бул бир маданият, көз карашы, дүйнө таанымы, өлгөндүн ыйы менен ыры бир деп коет го. Өлгөндүн бирдей ырым жырым менен коет, тирүүсүн бирдей салт менен ардактайт. Бул бир маданият чөлкөм. Экинчиси археогенетика акыркы кезде көп ачылыштар жасады. Ошол жерден казып алынган сөөгдөр бүгүнкү кыргыздардын 60-70% биздин генибизден чыгып атат. Алар биздин түз
биологиялык ата бабаларыбыз болуп чыгып атат. Бул 3000-4000 жыл мурун болуп отурат. Анан сөз болот. Цивилизациянын өзүнүн белгилери бар. Ошол белгилеринин бири анын коңшу колоңдор болгон таасири. 3000-4000 жыл мурун Кытай цивилизациясы да эми жарала баштаган экен. Көчмөн цивилизациясы Кытай цивилизациясы менен бир убакта жаралган курдаш. Тең ата болгон цивилизация болгон. Кытайлар менен Кытай цивилизациясы менен 3500 жыл мурундан баштап алыш беришибиз болгонун археология, батыш окумуштуулары далилдеп отурат. Биз аларга ат бергенбиз, аларга курал жарак бергенбиз, аларга металл бергенбиз. Ошолардын баары археологиялык табылгалардан чыгып атат. Азыр жаңы методикалар пайда болгон. Изотопно геохимический метод деген бар. Ал металл кайсыл жерден казылып алынган? Мисалы Кытайдын падышасынын мүрзөсүнөн табылган металл кайсы жерден казылып алынган десең, Алтайдан казылып алганы далилденип атат. Анын стилин карап туруп, муну кайсы уста жасады экен десе, көчмөн уста жасаганы көрүнүп турат. Şu Kıtay'ın ошол кездеги падышалары, Чжоу династиясынын падышалары өзлөрүнүн ак сөөктөрүн көмгөндө көчмөндөрчө кое башташат. Аны менен кошо анын атын, арабасын, курал жарагын коюп, көчмөндөрдү турай баштайт. Көрүп келген. Анан алар бийликти басып алышып, 3000 жыл мурун Чан деген династияны кулатып, өзлөрү келгенден кийин алар теңирчилик идеясын Кытайга алып келет. То есть курал жарак эмес, сакралдык дүйнө тааным боюнча дагы идеология Кытайга келип отурат. Ошентип 3000-4000 жыл мурун биз Кытай менен алмашуубуз мындай тең ата десек болот. Биз эл алардан албай, биз да аларга берген. Мисалы аттар азыр стронций изотоптук деген иликтөөлөр бар экен. Мисалы аттын тишин карап туруп, ошол ат кайерден төрөлүп, биринчи чөптү кайсыл жерде ошол төрөлгөн жерин алат. Ошол аныктаса болот. Ол ушу Алтайдан төрөлүп, Алтайдан табылып, анан сатылып Кытайга барып, Кытай падышасы союп, эле аны көмөт анын эмесиндечи, аягына, мүрзөсүнүн аягына. Ошонун аттар кайдан келгенин тактаса болот. Аттардын баары көчмөндөрдөн, ушул мен айткан жанагы тоо тала коридорунан ушул жака барып отурат. Ошентип биз өзүбүздүн китепте бир нече революциялык мен жаңылык дедим. Ачылыш дегенден бир аз катуу болуп калат. Революциялык жаңылыгыбыз. Биринчиден көчмөндөр 1000 жыл мурун Саян Алтайда пайда болгон. Жерин дагы, убактысын дагы биз жылдырдык. Жер ортолук деңизден бияка. Алар бир 500 000 жыл өткөндөн кийин жаңы тилде прото-кыргыз. Прото-кыргыз тилинде сүйлөгөн. Скиф дүйнөсү ошол көчмөндөрдүн түздөн түз мураскерлери болгон. Скифтердин сөөктөрү да биздики болуп чыгып атат. Алар дагы так ошол ядрода пайда болгон. Анан ошондон кийин алар батышка тараган. Батыш скифтери Алтай скифтерине караганда 200-300 жыл кийин пайда болгон. Анан эң негизги скиф маданияты, скиф матрицасы чыгышка тараган, Манчжурияны көздөй түндүк Кытайга чейин. Анан ал жактан кошулуп Кытайдын таасири менен алар кийинчерээк скиф дүйнөсүнөн кийин алар хунну болуп, анан кийин монголдорго чейин ошол жактан келген. Ал да дүйнөнү өзгөрткөн. Ошентип кыргыздар баштаган көчмөн цивилизациясы Евразия континентин Испанияга чейин басып алышканда, Кытай, Вьетнам, Малайзияга чейин Евразия континентинин тарыхын аныктап турган. Бүгүнкү Кытайдын акыркы 2000 жылынын 1000 жылын көчмөн династиялар башкарган. Кыргыздар баштаган көчмөн цивилизациясы же кыргыздар курамында болгон деп айтсак туура болот. Бардык жерде эле кыргыз кыла беребиз дегендей да көз караштар бар да. Биз эми башында албетте кыргызда көп мындай уруулар болгон. Бирок башкаруучу элитасы көпчүлүгү, жарымынан көбү биздин генетикалык ата бабаларыбыз болгон. Мен кыргыз деп айтпай, генетикалык бабаларыбыз. Ата тегибиз бир. Кыргыз деген аталыш, кыргыз деген этноним. Ал кезде мен аны айта албайм, ана этнонимди айта албайбыз да, бирок чөөгү кылган кылыгы, маданияты мындай биздики болуп чыгып атат да. Анан
Бирок азыркы заманда жазма тарыхтын заманында кантип аталды экен деген ал жазылып калыш керек. Ошону 3000 жыл мурун Му деген Кытайдын Батыш Чжоу деген империясынын династиясынын 5-чи падышасы Алтайга келип көчмөн элдин лидерлери менен жолуккан экен. Ошондо 3-4 элдин аты аталат. Эми калгандары белгисиз. Бирөөсүн азыркы Кытай окумуштуулары, академиктери Жанхан деп кыргыз этнониминин эң ошо 3000 жылкы башталышы. Алар башкача айтат да кытайлар. Кылымдан кийинки кытайлар башкача айтышы мүмкүн, бирок өзүн алар билишет экен, кантип өзгөргөн, мыйзам ченемдүүлүгүн. Ошол этноним, кыргыз этнониминин башталышы силер 3000 жыл мурун биздин Мун падыша силерге зыяратка барган. Ошондо мындай белек алмашып конок болгон деп жазылып калыптыр. Биздин китеп могул китеп. Ошону менен бүтөт. Кыргыз этноними мынакей 3000 жыл деп. Кээ бирлер айтып атат, Үйтайшын 4 эле барак экен депчи. Ал Үйтайшын 4 барак бул ал фонетикалык мындай окулушун кыргыздар үчүн жазып берди, жөнөкөйлөтүпчү. Ал эпоха боюнча ондогон, жүздөгөн статьялар жазылган. Ондогон томдор жазылган. Могу биздин бир китеп тагы ошол маңызы да маңыз. Акыркы Үйтайшындын айткан 3000 жыл мурунку Алтайды ээлеп жаткан кыргыз экен деген 4 барагын далилдеш үчүн ушул китеп жазылды. Ушуну далилдеш үчүн биз ондогон китептерди, жүздөгөн статьяларды окудук. Анан кээ бирлер айтып атпайбы 4 барак деп. Сен 4 барагын көрдүң. Издесең анын фундаментин көрөсүң. Ал айсбергдин чокусу. Эгерде жетишпесе иликтеп табышыбыз керек. Бул биздин милдет. Бул биздин тарых. Эгер биз кыргыздар жасабасак, башка муну эч ким жасап бербейт. Эгер ушул тарых казактардыкы болгондо, өзбөктөрдүкү болгондо, эбак жердин 7 кабатына чейин казып, баарын сууруп чыгып далилдеп коюп коймун. Бул жөнүндө да суроо берем. Дегенде ошол сиз издеп табыш керек деп атпайсызбы? Кайсы эмгектерди карадыңыздар? Кай жактардан маалымат чогулттуңуздар? Бул биринчи археология, экинчи археогенетика, бул археометаллургия, бул палеоклиматология. Ошентип көп статьялар, көп китептер барган, алардын булактардын баары бул жакта жазылган, көргөзүлгөн. Анан эң негизгиси биз далилдер качан табылган? Качан табылган? Ким тарабынан табылган? Ким тарабынан ал иликтенип мындай жыйынтык чыгарылган? Кайсыл жерде сакталып турат? Мисалы, Мун падышасынын сапарын көбү жалган деп айтмыш болуп атат да. Биз кыргыздар эле Мун аяка барган эмес. Чапайларга барып эмне кылат эле деген кыргыздар бар да. Анан ошондо жазылган эмелер далилденип атат. Пен деген падышачылыкка келип, анан ошонун аткан эмнелери аны Алтайга чейин узатып барган деген жазылганы бар да. Анан ошол жакында эле 2007 жылы Кытайда бир жерди казып атканда археолог табылгалар чыккан, жанагы чан, казан, бронзадан жасалган. Анан анын капталдарына кытайлар ажыдаалардын сүрөттөрүн тартып, анан чиновниктердин атын жазып койгон экен. Мунду узатып жүргөн 5 чиновниктин аты ошол жерден чыкты. Муну биз аныктаганыбыз жок, Шоннеси деген америкалык синолог аныктады. Окуду дагы, ошол Муванды коштоп жүргөн чиновниктер чын эле экен. Мынакей бронзаларды жазылып жердин алдында жатыпты. Ушуну мына жакында биз таптык деп айтты. Ушуга окшогон ачылыштар абдан көп. Карым катнашын далилдеген, мен жана айттым го, археометаллургия, археология, изотоптук анализдер, радиоуглеродный датирование, ошонун баары карым катнаш болгонун, Кытай менен тең ата карым катнаш болгонун, товар алмашылганын, идеялар алмашылганын далилдеп турат. Мен жана айткандай, мен тарыхчы эмесмин. Ушуну сурайын деп атам да. Сиз эми түп кесибиңиз физик. Анан көп жыл саясатта жүрдүңүз. Акыркы бир нече жылда элчилик кызматы аркылуу атасыз. Бирок презентацияда сиз Менделеевди, Дарвинди мисал келтирип, алар ошол бар нерсени топтогон деп жүйө келтирип атасыз да. Чын эле бул
топтош үчүн дагы мындай дарамет керек да. Топтош үчүн дагы кандайдыр бир тарыхка байланышкан билим керек го. Кандай болду, кандай жүрдү, кантип ушул эмгекте эми салмактантасыз? Кубан экономист. Мисалы, экономиканын эки түрү бар. Конкреттүү ишкананын экономикасы, анан макроэкономика. Конкреттүү ишкананын экономикасы ким кайсыл буюмду алды, кайсыл складка койду, ким жооп берет, ким айлык алды, акчаны ошону эсептейт. Макроэкономика дүйнөлүк 3-4 негизги көрсөткүчтү алып макросистеманы эсептейт. Тарых деле ошондой. Орунун тарыхы бар, региондун тарыхы бар. Анан макро история деп миңдеген жылдарга созулган макро системанын тарыхы бар. Экөө бири-бири менен биздин учурда көчмөндөр. Бул цивилизациялардын, ар жакта Кытай цивилизациясы, биякта көчмөн цивилизациясы пайда болдук дедик го. Булардын мыйзам ченемдүүлүктөр так ошондой бири-бири менен айырмаланат. Мен айткандай жана физиканын законуна мындай жалпылашканы ошого мындай жакындап кетет. Бул бир. Экинчиден, жана мен айткандай мен физикмин. Бүгүн эбегейсиз 200 жылдан бери эбегейсиз көп материал жыйналды. Акыркы 20 жылда абдан көп келип атат. Бул тар адистер. Археолог өзүнүн ишин кылат, лингвист өзүн, этнограф өзүнүкүн кылат, тиги изотоп иликтегендер өзүнүкүн кылат. Ошолордун баары жыйналып келип эле мындай жатат. Ошолордун баарын үстүртөн мындай карап, жана дрон менен учканда көрүнөт го. Үстүнөн чыксаң, ошолор бир картинаны түзөт. Муну конвергенция деп коет. Баарын биринин үстүнө бирин коюп, анан жыйынтык чыгарыш керек. А тилекке каршы адистер, русский адистер өзүнүн гана участогун көрөт. Ошого айлык алат, ошону жасайт, ошо ташыманы анан кетет. Башка коңшунун огородуна өтпөйт. Өзү ушундай түзүлгөн экен да, адамзатчы. Ал өзүнүн участогунда адис мыкты, бирок ошол жерге туткун болуп калган. Башка жакка өтпөйт. Биздин тарыхчылардын эмгегин карап көргөн, өзүнүн жана тумшугун тыккан жерден башка жакка чыкпайт. Биз сырттан болгонубуз минус эмес, плюс болду. Бул менеджерлик. Биз ошол картинаны мындай келип, мындай турбайбы? Бири-бири нык келет экен деп жана пазлды койгондо жыйналгандай эле болду. Мен жана Менделеев менен Дарвинди ошону менен жыйынтык чыгар, ошону менен салыштырып айттым да. Менделеев химиялык элементтерин мезгилдүү таблицасын аныктаган. Ал элементтердин баарын ачкан эмес. Башка окумуштуулар, башка химиктер ачкан. Бирок алар ар ким өзүнүн элементин ачып, ошону иликтеп, ошонун сапатын үйрөнө берген. Бул баарын жайып коюп туруп, анан ким кимисинен кийин, анан кандай окшоштуктары бар деп мыйзам ченемдүүлүктү ачкан. Илим фактыларды деле ачпастан, ошол фактылардын ортосундагы мамилелерди ачат. Муну система деп коет. Дарвин деле өсүмдүк менен жаныбарлардын баарын тизмесин түрүн ала ачкан эмес. Ага чейин окумуштар изилдеп, жазып, музейинде турган, башка жагынан турган ошолордун баарын карап көрүп, анан ал табигый тандоо законуна чыккан. Мынтип өзгөрөт турбайбы? Анан монусу өлүп, улам жаңысы келет турбайбы деп ал жаңы законуна чыккан. Мен мисал кылып айтканым, бизге чейин элдин баары жыйнап койгон. Көп сурайт, иликтедиңер. Бизге чейин жыйнап койгон. Складта жатат. Биринин үстүндө бири болупчу. Аны иреттеп, жайып, эмне керек эмес, бу эмне деп караган эч ким биздин тарыхта айттым. Башка өлкөлөр карап атканда. Таанышканга да убакыт көп кетет. Таанышканга да убакыт көп кетет да. Эми биз 9 ай китепти, бул китеп 9 ай жаздык. Экинчи том деле иш жүзүндө даяр. Бул 9 ай иштедик. Бирок биз жаңы технологияларды пайдаландык. Эски заман болгондо мен өмүрүм буга жетмек эмес. Чогултканга деле. Чогулткан. Мен Пекиндин библиотекасына качан бармакмын? Ал жерден ким мага которуп берет деп көзүмдү жалдаратып качан отурмакмын? Ленинградтын же Самаранын же тиги Владивосток, Новосибирскийден окумуштуулардын мага керектүү статьяларын кайдан алмакмын? Качан барып кыдырып келмекмин? Бүгүнүн баары цифрлашкан мирде аларды издеп тапса болот. Англис тилин, венгр тилин, Кытай тилин которуп окусаң болот. Мына ошентип таблицаларды системалаштырсаң болот. Дагы бир нерсе, биздин тарыхыбызды өзүбүз иликтешибиз керек, өзүбүз изилдешибиз керек деген
Бул жерде дагы сөздөр айтылды, негизи мазмун ошодо да жатат. Буга чейин башка окумуштуулар көп эмгек сиңиришти да. ооба Абрамзов, ооба Радловдор. Анан бир кызык мисалда казактар Назарбаевдин тушунан бери эле чет өлкөлөргө чыгып изилдеп тактап мына эми жакында Алтын Орда биздики болгон деп айтып мындай маанини бекемдеп коюшту. Башка деле кошуналарыбыз ошондой өздөрүнүн тарыхы жөнүндө мындай амбициялуу маалыматтарды жарыялап атышат. Сиз мына ушундай учурда биз дагы ушундай амбициялуу маалыматты бөлүшөбүз, аны булар менен далилдейбиз деп мындай түрдүү илимдик далилдерди келтирип атасыз. Мааниси эмнеде? Эмне үчүн ушундай такташуубуз керек? Бул бизге эмне үчүн керек? Комплекс неполноценности. Андай өксүктүк болбош керек. Эгер өксүгү бар адамдан чоң адам, ийгиликтүү адам чыкпайт. Мен ошентип ойлойм. Биз кыргыз дегенден уялбашыбыз керек. Биз көчмөнбүз дегенден уялбашыбыз керек. Биз азиатпыз дегенден уялбашыбыз керек. Биз дүңгүрөтүп, дүйнөнү өзгөрткөн тарыхы бар экенибизди, ошондой элдин тукум экенин билишибиз керек. Ошондо биз уялбайбыз. Эгер биз өзүбүздүн тарыхыбыз менен, ата бабабыз менен сыймыктансак, бул бизге ишеним берет. Бул бизге амбиция берет. Бул бизге жакшы бийик максат койгонго жардам берет. Демек, мотивация ошончо чоң күчтүү болот. Чоң тарыхың болсо, сыймыктуу ата бабаң болсо, кеңири келечек курганга мүмкүнчүлүк ачылат. Ошон үчүн мен биринчи кезекте ар бир адам үчүн, ар бир улут үчүн 3 сезимди бөлүп койгум келет да. Сыймык, милдет, намыс. Ушул 3 сөздү мындай болгум келет. Анан көп айтат, 3000, 4000 жылды карай бүгүнкү заман келечек кандай болот, биз деп айтат. Ал формула бүгүнкү күнгө деле колдонулат. Бүгүн да биз сыймыктанышыбыз керек. Сыймыктана турган нерселерибиз болуш керек. Алар бар, аны биз көрө билишибиз керек. Таба билишибиз керек. Мына мен чет элде жүрүп, Кыргызстан жөнүндө ошол интернеттен көп көрөм. Мына стадион курулуп атат, Орто Азияда жок стадион курулуп атат. Өзбекстандын жарандары, блогерлери, Казакстандын жарандары, блогерлери, ой, кыргыздар керемет стадион куруп койду. Биздикилер мындайды кура албайт. Курса да 2 эсе көп курат. Акчаны урдап алат. Булар бир нече жылда куруп койду деп мындай айтып атышат да. Аваз кылып, суктанып. Мен ошону карап туруп, жаш баладай мындай сыймыктанып кетем да. Сыймык бул жасалма жол менен эмес. Ушул коңшу колоңдор менен салыштырылып болот. Мына ошол жерде жакында ошол стадиондо быйыл азыр көчмөндөр оюнунун ачылышы болот. Биз көчмөн дүнүйөсүнүн атасы экенбиз, бизден башталган экен деген идеяда кыргыздарга сыймык болот. Ошол көчмөн салтын 4000 жылдан бери өчүрбөй, учугун үзбөй, улап келип аткан жалгыз эле кыргыз экен. Ошон үчүн көчмөндөр оюнун Керек болсо жандантырып, өчүрбөй, ата бабасынан калган салтын жандандырган. Жападан жалгыз эл ушулар, демилгече ушулар болгон. Өткөрүп жүрөт деп бул биздин мындай үзгүлтүксүз салтыбыз бар экендигин, сыймыктана турган тарыхыбыз бар экенин бул көргөзөт. Мына мен жана Кытай менен көчмөн цивилизациясынын ортосундагы байланышты көзгө биякта Такламакан деген чөл бар, аягында Гоби деген чөл бар. Ошонун ортосунан Тонун ал түйүнөн өткөн жолду көргөзүп айтып атпадымбы? Ушул жол байланыштырган экен депчи. Ошол жолдун уланышы илгери ушу Кыргызстан аркылуу өткөн. Улуу жибек жолу. Бүгүн геосаясий кырдаалдан улам, деңиз жолдорунда тобокелчилик риск пайда боло баштады. Бүгүн Ормуз проливи жанантып жабылып атса,
эртең Кызыл деңиз ошону жабылып атса, бүрсү күнү Малак деген пролив бар. Малайзия менен Сингапур тарапта. Ал жак жабылып калса, Кытай же башка өлкөлөрдө тиги товарлар жылбай калат. Жибек жолунун актуалдыгы артып атат. Ал жол бүт регионго керек. Регионго керек болгон үчүн анын баркы чоң. Ал бизден өтсө, биз аны көзөмөлдөп ага тийишебиз сөзсүз болот. Мына ошол жол курулуп атат. Аны түшүнгөн түшүнбөгөндөр бар. Но эртең бүтүп калган болсо, ал да биздин бир сыймыгыбыз болот. Биз 4000 жыл мурун, 4000 жыл мурун болгон инфраструктураларды жаңы геосаясий кырдаалдан пайдаланып жандандырып атабыз. Анын баркы өсүп атат деп. Мына сиз Европадан келдиңиз. Мен да жакында барып келдим. Европалыктар үч сөзүнүн бири Транскаспий коридору деп азыр аябай көп басым менен өтөт. Ал эми Борбор Азиядан өтөт да. Чын эле ошол жибек жолунун актуалдуулугу кайра артып атат да. Анан дагы бир нерсе. Салижан Жигитов убагында айткан экен, кыргызга орусча айтсаң ишенбейт деп. Тамашачыңдар алгаш. Сиздер менен бүгүн Польшадан окумуштуу келиптир. Гендик илим боюнча окумуштуу Лукаш Лапинский. Ал чыгып туруп да генетикалык код менен далилдеп туруп көрсөтүп атпайбы? Бизге таандык генетикалык код мына Европанын түндүк жагында бар экен. Андан бери ушул мына Алтай тарапта бар экен, биз тарапта, Индия, Непал тарапта депчи. Бул киши да көп маалымат берди. Анан бул киши айтып атат, Лукаш Лапинский айтпадыбы, 2014-жылдан баштап гана генди терең, кенен иликтегенге технологиялар, мүмкүнчүлүктөр ачылды депчи. Демек, биз буга чейин билип жүргөн, мектептен окуган тарых, өзүбүздүн тарыхыбызга дегенде да абдан кеңейип, дагы башкача жазыла турган убактарга жакын калыппыз да. Мына ошонун алгачкысы ушул китеп турбайбы? Ооба, археогенетикалык илим, жалпы эле генетикалык илим ошол биздин көз караштарыбызды түп тамырынан өзгөртөт. Поляк айтып атпайбы? Биз 50%-тен ашыгы поляк менен кыргыздарда гана 50%-тен ашык Эр-1А деген сукулат бар экен. Биз силер менен туганбыз. Болгону 5000 жыл мурун аталарыбыз ажырап, бири Европага, экинчиси Алтайга кеткен экен деп. Аны Садыкшер Манастан келтирип, бирин кеттиң Кырымга, бирин кеттиң Римге, бирин кеттиң Алтайга, бирин кеттиң тиги жоголуп кеттиң деген айтып атпайбы? Ошол заманды элестетипчи. Лапинский чет элдик окумуштуу, ал кыргыз, биз айтсак ишенбейт. Кыргыздар өзүбүз эле ишенбейбиз, кыргыздар элечи. Кыргыз бутагы деген 4200 жыл болгон ошол субклад линияны ошол кыргыз бутагы деп атаган. Анткени ошол бизде гана 50-60%тен көп. Башка элдерде бар, бирок аларда азыраак. Биздин коңшуларда. Негизинен бизде бар. Именно ошол кыргыз бутагы мен айткан бугу таштар заманында 3000-4000 жыл мурун музейлерден чыгып атат. Скиф заманында чыгып атат. Андан кийинки замандарда чыгып, бүгүн дагы ошол чыгып атат биздин территориялардан. Ошону менен биздин ата-бабалар өлүгүн койбой өзүнүн жерине алып келип көмүшкөн да. Мүрзө бул демаркационный мындай белги болгон. Ата-бабалар балдарына ошол биздин жер деп мурас калтырып кеткен. Ошол жерден мына бүгүн өзүбүздүн территорияны аныктап атабыз. Мен да айттым го, биз биринчи кезекте эмне үчүн орусча, эмне үчүн англисче басылды, эмне үчүн татаал болуп калды, биз кыргыздар түшүнбөй атабыз деп тарыхчылар айтпадыбы? Биз муну ушул Европа окумуштууларына жазып атабыз да. Ошолар таанып, монографиялык. Ошолар таанып, ошолар билсе, биздин коңшулар тааныйт. Мен бир формуладан айттым да, биздин улуу тарыхыбызды Европа, Америка, Кытай тааныса, анан коңшулар тааныйт. Эң акыры коңшулар тааныйт. Анткени коңшулар тарыхталашат, сыйталашат, төрталашат. Ошон үчүн биз сырттан окумуштууларды мындай таанышыбыз керек. Ошон үчүн мен казактарды мисал келтирдим. 30 жылдан бери тарыхчыларын, археологдорун, археогенетиктерин даарда бүткүл дүйнөдөгү илимий институттарга, лабораторияларга киргизип коюшуптар. Ал жерден алар статьяларды жазып, баарын ушу көндүрүп койгон ушундай депчи. Биз эми баштап атабыз.
ошондо дагы мындай пикир келишпектерибизге арабыздачы биз бир пикирге келип алып анан дүйнөгө мындай таанытышыбыз керек. Ошон үчүн дагы поляк окумуштунун келгени бүгүн. Мен маанилүү дейм, бүгүн бир европеец айтып атат, эртең экөө айтат, үчөө айтат. Ошентип бул чындык дүйнөгө тарайт. Дагы бир нерсени айттыңыз, мен көрөрмандарга да баса белгилеп кетейин. Бул китеп чындыктын туу чокусу дегендикке жатпайт. Бул талаш талкууга жем таштай турган нерсе болуп атат. Анан сиз айттыңыз, мындай факт чекинг кылганга дагы калтырып койдук деп. Кантип текшерсе болот бул китепти? Талашкандар бул жагы катасы бар экен деп көрсөтүп же ынаныш үчүн эмнелерди окуш керек? Бул жерде ар ким ар жеринен шек санайт да, могул жер окшош эмес депчи, могул туура эмес деп. Биз ошол жерлерди көргөздүк. Мисалы, эгер сиз мону ушул туура эмес деп эсептесеңиз, бооларды текшерип көрүңүз. Мынакей таблицалар турат. Муну биз ачкан жокпуз. Муну американец ачты, муну европеец ачты, муну орус ачты. Бир да биз ачкан эме жок, өзүбүз тууралап оңдоп койдуңар деген. Ошоларды ачып текшерип көр. Эгер жалган болсо, жалган экен. Сиз жаңылыш көргөзүп коюп турсуз, жаңылыш жазып коюп турсуз, андай эмес, мындай экен деп жазып чык. Анан кийинки изилдөөлөр болот. Кийинки изилдөөлөрдө балким бул такталат, өзгөрүп кетиши мүмкүн. Силер мынчанчы жылы айттыңар эле, 26-жылы, 28-жылы бул өзгөрүп кетти. Ошон үчүн сиздин көз карашыңызды өзгөртүш керек деп мындай текшергенге толук мына мүмкүнчүлүк бар. Китептин жарымы эле ошол фактылар кантип текшерсе болот, кайсы жерде жатат. Негизинен биз ушул таблицаларды, китептин жарымы таблица болду. Анан кийин бул жерде бул эми көчмөн цивилизациясы дегенде, бул бери дегенде ошо Евразияны камтыган чөлкөм болуп атпайбы? Бул абдан амбициялуу болуп атат. Бул жерде сиз менен эле Кубаныч Чороевдин алы жете койчу маселе эмес экенин туюп турам да. Сизге кандайдыр бир расмий тараптардан, бийликтен колдоо барбы? Мындан ары ушул ишти мамлекеттик масштабка алып чыгыба дегенде, андан кийин эл аралык дүйнөлүк масштабка алып чыгууга ошо жолдош боло турган ким бар? Мен жана казак тажрыйбасын бекер айткан жокмун. Ал жерде мамлекет программа түзүп, өзү финанслап, илимий материалдык базасын, кадр базаларын да түзүп келип атат. Биз да ушундай иш жашашыбыз керек. Биздин тарыхыбызды башка эч ким жазып бербейт. Бул китептин чыгышына президент абдан чоң көмөк көргөздү. 3 томун тең колдоп берем деди. Анан идеясын толук колдоп атат. Бирок сен айткандай бул башталышы. Бул дискуссияны баштап кулагын чыгарып койгон жерлери көп. Анткени баарын биз далилдей албайбыз да. Бир институттар иштеш керек. Биз кулактарын чыгарып койдук. Ошону тартып чыгарып иштей турган тиги аспиранттар болуш керек, докторанттар болуш керек, бүтүндөй институттар иштеш керек. Анын үчүн мамлекеттик программа болуш керек. Мен ойлойм, ушул президент биздин тарыхыбызды изилдегенге атайын улуттук демилге менен чыгып, мамлекеттик программа сунуш кылат деп ишенем. Анткени анын сүйлөшкөн сөздөрдө принцибинде ошондой ойду колдойт. Буга чейин жолукканда дагы сүйлөштүк, жалаң ушул тарых жөнүндө сүйлөштүк деп маалымат бердиңиз эле президентке. Тарых жөнүндө сүйлөштүк. Бул 4000 жылдык тарыхта абдан көп тарыхый мисалдар бар. Бүгүнкү күн менен үндөш, бүгүн сабак боло турган абдан көп тарыхый мындай кырдаалдар бар. Албетте тарых деген бул бүгүнкү күнгө сабак боло турган билим да. Биз сизди көргөндө эле саясат жөнүндө сүйлөшкүбүз келет. Эл дагы саясий жоопторду күтөт. Анткени буга сиз бизди өзүңүз көндүргөнсүз. 30 жылдан ашык саясаттын чордонунда жүрөсүз. Эгемендик алган жылдардан бери элечи. Анан кийин ушул китептен дагы саясат издегендер чыгышы мүмкүн да. Бул китеп менен сиз мындан ары дагы 2 томдугун жазат экенсиз. Мындан ары ушул тарых жагына, ушул илимий монографияга көңүл бурасызбы? Сиздин пландарыңыз кандай мындан ары? Мен жана айткандай, бул 3 том бул башталышы гана. Бул орусча айтканда постановка вопроса. Анан ары тартипти ошол аныктайт, анан ары мындай иликтеп кетиш керек.
бир эле столго бир далилдин баарын бир кое албайсың, койсоң дагы ишенбейт. Аны улам кайра жаңылап туруш керек. Мен калган өмүрүм мүмкүнчүлүгүмө бул жетет. Демек сиз ушул ишке өмүрүңүздү арнайсыз. Калган өмүрүмдү арнайм. Бул ошого татыктуу чоң миссия. Сизге чоң рахмат убакыт бөлүп турганыңызга. Биз буюрса элдин талкуусуна чыгарабыз. Бул китепти элдер сатып алып окуй алабы? Чораевдин Facebook'тагы баракчасында телефондор бар. Телефондор аркылуу мындай заказ берсе жеткирип беришет. Жеткирип бергени менен баасы 1000 сом. Андан башка ар кандай эл аралык цифралык платформаларда орусча, англисче тексти бар. Ал жактан сатып алып да окуса болот, бекер окуса дагы болот. Мен эми бул баш эле чекес эле деп көрүп турам. Алдыда дагы жасалчу чоң иштер бар окшойт. 3 китепти, 3 томдукту чыгарып койгону менен аны сиз айткандай кабыл алдырыш бар, дүйнөгө таанытыш бар, чоң компания керек. Кыргызча которулат, бирок уже кыргызча ага чейин биз бул эмгектерди мындай жөнөкөйлөнтүп, мектептеги балдар, аксакалдар, үйдө олтурган дама хозяйкалар түшүнгөндөй мындай деңгээлге, жалпак тилге салып түшүрүш керек. Мен жана айткандай бул эл аралык адистер менен талашуу, далил дискуссия, далилдөө үчүн болгондуктан ушундай болуп калды. Ал эми кыргыз окурмандарына биз түшүнүктүү, жөнөкөй кылып беребиз.